Саламатсыздарбы, биздин сүйүктүү көрөрмандарыбыз. Биз кайрадан сиздерге сонун темада келип калдык. Жанымда болсо интим гимнастика тренери жана психолог Асель Шербекова. Кош келиптирсиз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Бүгүн өзгөчө кызыктуу тема болмокчу бизде. Анткени көп эле үй бүлөдө конфликт болот. Көп эле аялдар күйөөсүн бир нерсеге көндүрө албай эле кыйналып жүргөн кездерин жолтуруп калабыз да. Ошол учурда, конфликт учурунда же болбосо өзүңдүн кандайдыр бир каалооңо көндүрүү учурунда кантип жолдошуңду утуп чыкса болот деген сыяктуу. Конфликтте болобу же башка бир маселеде болобу, кантип жолдошуңду көндүрүп же жеңип чыкса болот? Эмне үчүн жеңиш керек? Мисалы, аялдар мен үйдө отуруп калып атам, жолдошум чыгарбай жатат. Көбүнчө аял киши өзүнүн каалоолорун жакшы сөз менен түшүндүрүп жеткире албайбы же күйөөсүнө түшүнүктүү тилде айта албайбы, тил табыша албайбы? Ошондо азыр биз кантип жеңип чыгуу керек? Мисалы, кантип күйөөсүн көндүрүү керек деген нерсени айтабызбы же жеңип чыгуу керек? Же көндүрүү керек? Экөө тең. Жеңип чыгыш керек болгондо биздин максатыбыз, эркек менен мамиледеги максатыбыз утуп чыгуу же жеңип чыгуу эмес да. Мындай келишип жашоо да. Келишим, компромиссте жашоо. Ооба. Бири биз менен келишип жашоо. Бул жерде бул учурда ошол эркекке деле, аялга деле плюс боло тургандай болупчу. Дайыма аялдар минуста калып кетпегендей болупчу. Экөөбүз тең нормада бир келишимге келип жашоо боло турган болсо, эркектердин анча алардын абалын билүү керек, психологиялык абалын. Алардын табиятындагы жаратылыш бар да. Мисалы, эркектердин табияты алар башкарганды, авторитет болгонду, жана алардын мындай гордыйлыгы бар да. Алар гордый болушат. Башка мындай бир жаныбарларды деле салыштырып карай турган болсок, мисалы айгырларды карасаңыздар дагы, алар башка айгырларды көргөн кезде өздөрүнүн түрүн көрсөтөт да, өздөрүнүн күчтүүлүгүн көрсөтүп, мындай бир башкаруучулук ар жагында сапаты бар. Мисалы, арстандарды карасаңыздар дагы, кандай болсо дагы эркек табиятын Аллах Таала мындай ушундай жараткан да. Алар башкарганды жакшы көрөт, шеф болгонду жакшы көрүшөт, мындай айтканда. Алар эркектер мындай буйрук бергенди жаман көрөт. Аны көндүрүш үчүн сен аял деген аны ушундай кыл деп, же болбосо мен барам, же болбосо мага алып бер деген сыяктуу. Тизманиде айтпаш керек, алып бер деген сыяктуу буйрук берүү. Ал эркек деген мындай коркуп аны аткаргандай болуп калат да. Бул жерде буйрук берүүнү эркектер жакшы көрбөйт. Буйрук берүүнү. Биз деген аны буйрук берүү эмес, өзүңдүн алсыздыгың менен сага керек экенин билдирүү менен аны жеңсек болот да. Мисалы, биз ага сен алып беришиң керек, сенин милдетиң деп айта турган болсо, койчу, милдетимби деп алар эркектер чуркабайт да. Анын ордуна балким мен ушунчалык муктаж болуп атам, ушул нерсени каалап атам деп туруп эмоционалдык тараптан өзүн билдирсе, анда ошол нерсе алда канча жеңил жана эркек ал нерсени сөзсүз аткарат. Себеби алар муктаждарды канааттандырганды жакшы көрөт да. Муктаждарды камсыздаганды, алсыз аялды коргогонду, алардын табияты ошол нерсени каалайт. Демек, бул жерде аял киши эмоция менен жеңип кетсе болот, эркекте. Ал эмоцияны жана өзүнүн каалоосун билдирүү да. Эмоциясын билдирүү, ички жан дүйнөсүндөгү каалоосун билдирүү менен аны чечкенге болот да. Эркек кишинин өзү билбеген абалда ошол нерсени аткартып коесуң го. Аял кишилерчи акылмандык менен аткартып коесуң, ошол учурда эркек да каалап калат. Өзү аткарганын билбей да калат, бирок билип атат. Аял киши өзү кандайдыр бир манипуляция жасап аткан же башка нерсе аткан, бирок ошол учурда эркек өзү каалап да калат да. Ошондой абалга жеткириш үчүн же болбосо ошондой туура мамиле кылыш үчүн аял киши эмнеден баштоо керек же кандай кылса болот? Мисалга айтып бере аласызбы? Мисалы, эркек байкабай качан ал эркектер бирок кылгысы келип аткарганга даяр болот да. Ал жана айтып кеткендей эле, мисалы мен диванды жылдырышым керек болуп атат үйдөн, же болбосо столду алышым керек болуп атат. Ал учурда алдыруу үчүн моуну мен көтөрө албай атам депчи, көтөрө албай атам деп айтсам, көтөрө албай атам, жылдыра албай атам депчи, жардам сурасам, ал эркектер сөз аны аткарат да.
Ана сен кел могу диванды жылдыр десең, могуну жылдырчы бияка десең, ал сен буйрук берип атасың да. Ал жерде алар мындай чуркап, коркуп мамиле кылганды каалабайт да. Аны аткартуунун жолу кайра эле ошол өзүнүн алсыздыгы менен мамиле кылуу. Ал баардык эле эркектин табияты баш ийгенди билген, назиктиги бар аялды жакшы көрүшөт. Ушул эле жерде айта кетсем, белек алгым келет деген аялдар болот. Кантип белек алсам болот? Белек алыш үчүн белек алыш үчүн мен мындай айтат элем да. Мисалы, белекти эмне себептен сен белек алгың келип атат деген нерсе маанилүү да. Балким сенин белекти демек алгың келип атат, демек сага бергиси келбей жаткан болсо, эми дайыма алып жүргөн киши ансыз деле билет, ал белек алууга өзүн ылайыктуу сезет. Кээ бир айымдар бар, алар таптакыр белек бербейт, балким ошон үчүн ал нерсеге муктаж болуп атат. Ошон үчүн ал белек алууда биринчи өзүң белек бергенге татыктуу болуу да. Карап көрөбүз да, кимге мисалы белекти кимге берип атат, кандай айымдарга белекти берип атат десек, кайра эле аялдык табияты ачылган, эмоционалдык тараптан жетилген, плюс деген ал өзүнүн алсыздыгын билдире алган, күйөөнүн жанында аял боло алган айымдар дайым белекке мындай көмүлүп турат, мындай айтканда, эркектин жанында. Ал эми слишком мындай сурай бергендер бар да, сурана берген. Ал Белек бербейсиң. Сурана бергендер, аларга да бергин келбейт да. Мисалы, сурануу Кудайга деле жакпайт го. Кудайга жакпаган нерсе ал адамдарга да жакпайт. Ал кечке эле сурана берсе сен бербейсиң, сен салыштыруу, мисалы, эмне үчүн бербейсиң сен десе, андан коркуп алып келгенди эч бир эркек каалабайт. Аны өзүнүн чын дүйнөсү менен алып келген, ал ошол белек сага да жагымдуу, ошол эле кезде ал эркекке дагы жагымдуу. Ошон үчүн биз белек алууга эмес, просто белек алганга ылайыктуу болууга өзүбүздүн баабызды көтөрүү да. Өзүбүздүн баабызды көтөрүү болуу керек. Ошол тарап менен иштөө керек. Самооценкасы жогору болсо, демек башканын баары болот. Баары болот. Түшүнүктүү. Менимче биздин маегибиз ушул жерден деле токтотсок болот. Кыскамызга биздин көрүүчүлөрүбүзгө жагат деп ойлойбуз. Эгер кандайдыр бир суроо пайда болсо, бизге комментарийге жазсаңыздар болот. Рахмет, саламаттаңыздар.